Өткөн жумада Абировдун урган муштуму бул аптада өзүнө келип тийди. Саламатсызбы? Т-медиа бул аптада да актуалдуу болгон жаңылыктарды топтоштуруп койду. Мушташканы видеого түшүп калган депутат эсиңиздеби? Ал бул жумада мандатын тапшырды. Депутат Жаныбек Абировдун ресторанда белгисиз адамды уруп жаткан тасмасы катуу сынга кабылган болчу. Аны коргоп жатып Жусупбек Коргонбай уулунун "Сен деле 1-2 литр арак ичип көрчү, кандай абалда болор экенсиң" деп жибергени да шакабага алынды. Кимде гана болбойт. Сен деле ичип көр 1-2 литр арак. Анан кандай состав? Акыр соңу дээрлик 12 000 добуш менен шайланган депутат мандатын тапшырууну чечти. Эми майда кайрадан шайлоо болот. Ордуна ким келер экен? Бул апта 42 жыл тарлышып жүргөн эки залкар хирургдун элдешкени тууралуу жагымдуу жаңылыктан башталды. Мамбет Мамакеев менен Эрнист Акрамовдун жылуу жолугушуусунун видеосу социалдык тармакта аябай тарады. Аны баары бөлүштү окшойт. Эрнист Акрамов Мамакеевдин окуучусу болот. Устат шакирттен дээрлик жарым кыл эмнеге тарынышып жүргөнү коомчулукта сыр бойдон калып калды. Алар муну ачыктаган жок. Айтмакчы, учурда Мамакеев 96, ал эми Акрамов 87 жашта. Апта аягында болсо Эдил Байсалов менен Улукбек Карыбек уулунун тиреши башталды. Мындайча айтканда, баракчасында бири-бирине сөз ыргытып жатышат. Минкап төрагасынын орун басарынын көңүлүн Карыбек уулунун Бишкектеги бала бакча тууралуу чыгарган видеосу буруптур. Байсалов андагы блогердин аракеттерин этикага туура келбейт деп, өзүн өзү интернет жылдызы кылгандарды бир нукка салышыбыз керек деген билдирүү жазган. Ага жооп кылып блогер Байсаловдун эски эфирлерде жана жыйында одоно сүйлөгөн видеолорун чыгарып жатат. Социалдык тармактарда болсо экөөнү колдогон тараптардын өзүнчө да тиреши башталды. Апта соңунда интернеттин күчү менен дагы бир жакшы жаңылык айтылды. Социалдык тармак колдонуучулары шылдыңдап жатып, Транспорт министрлигинин имаратынын алдындагы аң чөнөк жамалыптыр. Жол тармагына жооп берген бул мекеменин өз эшигиндеги жолду оңдоп койбогону катуу талкууга алынган болчу. Көрсө, бул жол министрликке эмес, шаар мэриясына карайт экен. Министрлик ал тешик кышында пайда болгонун, аны мэрия оңдош керек болгондуктан жамалбай турганын түшүндүрүп, оңдолгон кийинки сүрөттөрүн бөлүштү. Баткенде болсо, Айгүл гүлүн көрүүгө барам деп камданып гана турган жарандардын планын бузган маалымат чыкты. Эми 3 жыл бою Айгүл таш коругуна киргенге болбойт экен. Бул жаңылыкты уккандан кийин былтыр гүл менен сүрөткө түшүп келгендер убагында барып калган экенмин деп кубануу менен бөлүшүп жатышат. Ушуну менен апта ичинде социалдык тармакта актуалдуу болгон жаңылыктар бүттү окшойт. Эмненидир эске албай калган болсок, комментарийге жазыңыз. Айтмакчы, өзгөчө кырдаалдар министрлиги бул жуманын аягында үшүк жүрүшүн кабарлаган. Абайлаңыз, үшүбөңүз.